жеңишке жетүү оңой эмес экен. Ыры аттуу республикалык кароо сынактын жеңүүчүсүнүн гран принин багындыруучусу Улуттук кыздар федерациясынын тең тренери Турсуматова Нуриянын апасы, анын колдоочусу, коштоочусу, коргоочусу, тарбиялоочусу биздин сүйүктүү мугалимибиз Шамшиева Замира эжеке менен маек болмокчу. Эжеке, сиз өзүңүздүн кызыңыздын ийгилиги жөнүндө бир аз сөз айтып кетсеңиз. Рахмат, саламатсыздарбы? Бул жеңиш, ийгилик чындыгында сыйлык биздики, сыймык сиздердики дегендей. Жеңишке жетүү оңой эмес экен. Ага аракет, дем күч керек экен, талыкпай эмгектенүү. Ошонун натыйжасы демек ийгиликтерди алып келет экен. Мында кызыма түздөн түз жардам берген, эл алдына чыгып, өзүнүн оюн эркин сүйлөп айтууга үйрөткөн ушул Улуттук кыздар федерациясынын жамаатына, ошол Улуттук кыздар федерациясынын жетектеп келген эжелерине ыраазычылык билдиремин. Бул ар бир жаранга, чындыгында ар бир кыздарга пайдалуу гана мүмкүнчүлүктөрдү алып келет экен. Кыздар федерациясы бул кыздардын мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү, алардын билимин жогорулатуу, ден соолугуна кам көрүү жагы аябай пайдалуу жактары көп экен. Ошону менен бирге эле ушул өлкөдөгү кыздардын зордук зомбулдуктун алдын алууга, эрте турмушка чыгуу сыяктуу салттарыбызды менен айтканда, кыздарды 40 үйдөн тыюу эмес, 40 үйдөн колдоо деген фразаны колдоймун. Кыздарыбызды колдошубуз керек, коргошубуз керек.